Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 67-сабак Дасторкон четиндеги университет программасынан. Эсиңиздерде болсо, номер 66-сабакта биз сиздерге ыйман адеп тарбиясы тууралуу маалымат бергенбиз. Ошол эле теманы улай адамгерчиликтин өзөгү адам деген темача боюнча кыскача түшүнүк аласыздар. Адамгерчиликтин өзөгү адам жөнүндө кам көрүү, башкалар жөнүндө кам көрүп, аларга жакшылыкты тилеп, жакшылыкты жасоо экендигин ар дайым балдарга айтып туруубуз зарыл. Уят менен ар намысты бийик тутуу, ар намысың бийик болсо ийгилигиң көп болот деген сыяктуу сөздөрдү айтып, ошондой эле уяттуу өзүнөн да уялат. Ак ниеттүүлүк адамдык сапаттын эң бийиги. Калыстык бул Кудайдын эң чоң бир талабы экендигин балдарга айтып, ушул сыяктуу макал-лакаптарды, учкул сөздөрдү дасторкон четинде да айтып, тарбиялык иштерди жүргүзсөк болот. Ыйман жөнүндө айтууда ыйман деген сөздүн чечмеленишин орто кылымдагы улуу аалым Акылмандын айткан кеби бар. Эгер бир мышыкка болсоң мейирман, демек саламаттыр сендеги ыйман деген сөздү айтып, балдарга ыймандуулуктун негизги мээримдүүлүк, Кудайга ишенүү, адамдарга жакшылык кылып, аларга жакшылык тилеп, ошондой эле ар бир адамдын, ар бир жаныбарды, өсүмдүктү, сууну, жерди ыйык тутуу ыймандуулуктун белгиси экендигин балдарга айтып түшүндүрүүбүз зарыл. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов да өз кезегинде айтып кеткен экен. Үй бүлөнүн ата-эненин коомго кошкон чоң салымы бул жакшы инсандарды тарбиялап коомго берүү деп. Демек, урматтуу ата-энелер, биздин коомго кошкон эң чоң салымыбыз үй бүлөдө балдарды жакшылап тарбиялап, кайра аны инсан катары калыптантып, коомго кошуубуз керек экен. Урматтуу ата-энелер, көңүл буруп, жакшылап маани берип уксаңыздар, мунун баардыгын агайдын айтып берүүсүн мен сиздерге жеткизип жатам. Ыймандуулук бул ибадат менен, амал менен ишке ашуусун балдарга айтуу. Намаз окуу менен, намазды билүү менен биргеликте ибадатка, ыймандуулукка чакыруу жолдорун дагы балдарга түшүндүрүү. Мисалы, жолдо жаткан ташты алып салуу, машинага, адамдардын бутуна кире турган зым жана башка учтуу нерселерди алып салуу дагы бул ыймандуулуктун бир белгиси. Ошондой эле кыйналып жаткан жан-жаныбарларды сактап калуу, суу жетпеген даракка суу жеткирүү, суугаруу, уясы бузулган жаныбарды дагы сактоо, бул дагы ыймандуулуктун туу чокусунун белгиси болуп саналат. Демек, урматтуу ата-энелер, дасторкон четинде отурганда балдар менен биргеликте тарбиялык мааниси терең учкул сөздөрдү, макал-лакаптарды чечмелеп, эң жакшы маек куралы. Жогоруда мен сиздерге адамгерчилик, ыймандуулук тууралуу агайдын айтып бергенин жеткизгенге аракет кылдым. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.